Саламатсызбы мекендеш. Сиздер менен амандашкан Айзат Түмөнбаева. Байбол подкастынын 9-чу чыгарылышы. Бүгүнкү чыгарылышта жылкы баласын бапестеп багып семиртип, өз кардарларын тапкан Замир мырза менен маек курдук. Байлап саткан бүркке ошол чөнтөдө кабылат. Арык малды арзанлап коёшпу. Ошого карап эле байлап саталды. Чыгымдар жакшы эле болуп аткан. Өткөндөрчү. Бул карантин башталгандан бери өтпөй кичине кыйнап атат. Бирок акыркы 3 айдан берки кырдаал ишкер үчүн чоң жоготууга учурап жатканын айтты. Мурунку жай абалга келүү үчүн дагы убакыт керек деген карманыбызга кетти берсек. Замир болсович, айылдын тургуну. Биз билгенден ошо айылдан өзгөчөлөнүп жылкы байлайсыз да. Жылкылар жөнүндө айтып кетсеңиз. Байлаганы эме болуп калды. Мурда корулууга байлап баргайсыз. Турбай бакпай өлкө болуп сарай салып байлаган. Ошого киргизип өзүнүн малды эле байлап саталды. Ошону менен алектенип атабыз. Ошо бордоп сатканга өтүп кеттиңиз. Байлап саткан бүркке ошол чөнтөдө кабылат. Арык малды арзанлап коёшпу. Ошого карап эле байлап саталды. Чыгымдар жакшы эле болуп аткан. Өткөндөрчү. Бул карантин башталгандан бери өтпөй кичине кыйнап атат. Чыгымдары болсо чөптү өзүбүз жыябыз, жер бар. Өзүм жыйып эле, өзүбүз самнап эле сатып эле албайбы, өзүбүзгө жетет. Анан ошо өзүбүздүккө жетет деп атпайсызбы? Өзүн өзү актайт да, ошол мисалы асыл тукум, анан эт багытында, анан сүт багытында деп бөлүнөт эмеспи? Сиздин жылкылар кандай жылкылар? Асыл тукум демек эт багында. Бир жыл канча килограмм бериш керек, салмак бериш керек. Азыр эмеси тушу эле бир 350 килден ашат. Жылкылар кичи болмак. Канча салмак берет бергенде? 280-290 ушундай болот да. Аябай бордогондо. Эмнеге жылкыга өтүп кеттиңиз? Кой байлабайт белеңиз же үй байлабайт белеңиз? Айырмасы эмнеде? Жеңилирээк, мисалы тай байласаңыз, бир койдой эле чөп жейт, тай өзүчү. Анан эмеси азыраак болуп атпайбы чыгым. Анан койду болсо байлай эле бересиз, пайдасы да азыраак, сатсаң да ылдыйраак көп деле кошпойт да. Өзүн өзү убакыт өзүңүздүн атайып дайыма алармандарыңыз барбы? Жок, андай жок. Аларман мындай эле союп сатып эле, болбосо нарынан келет, конечно. Бул билип эле келип калышат, ошолор келсе алып кетишет, келишпей калса. Мамлекет тараптан ушундай ишкерлерге кандай жардам керек деп ойлойсуз? Мамлекет тараптан эми ошол этерди эме өткөрүп берсе, бир бара кылып элге тартып эле монча сомдон алса ошол жакшы болмок да. Тияктан колдон колго өтүп эле мал байлайлы деген идея кимдики болду? Жеринен эле атам байлай койгон эле такай байлап койгон. Байламайын, сойлбайт. Ошондой да, байлаш керек. Жейсеңиз, арык мал жейсиз. Сизге колдоо көрсөткөн ким үйдөн? Жалгыз атам. Көбүнчөсүн ошо киши байлайт. Мен кармап чөпсөлүн аятап берген болмосо. Буну багуу мен салаттаат менен чөп эмин усун убактысы менен берет. Багуу шарттары кандай? Бул жылкы баласын кантип багылат? Баласын баккан кичине уйга караганда оңойлук. Уйдун күнүгө кургактап туруш керек, салып туруш керек. Жылкы кандай эмес, өзү таза болот. Таза кандуу жылкылар атпайсызбы, асыл тукум депчи. Ушуларга мындай биздин жылкылар негизи жылкы баласы көп кол кармабайт деп коет эмеспи? Сиз дагы мындай дарылап, карап, өзүнчө көзөмөл керекпи? Дарылап деле көрүлүк. Сизде жана гүлдө болгон коркунучтуу, жугуштуу деп атышпайбы? Ошол бизге келет деп ойлойсузбу? Келип калышы деле мүмкүн. Коркунуч жаратабы? Жаратат. Сөзсүз түрдө жаратат. Анан көп деле колду кармабайт да, анан негизи мал семиз болсун дешип, бир дарыларды сайышат, анан жемге дары кошуп беришет дейт. Анан сиздин малдар кандай? Андай дары сайып, семирте калам деп жемге кошуп андай бербейбиз, таза эле. Өзүнүн чөп жеми. Таза деп бир рекламалап бересизби сатып атканда? Билет, аларман келгенде эле таза мал экен дейт. Айырмалана көрүнөбү айырмасы? Кандай болуп көрүнөт? Мисалы, семиз болсо эле ала беришпейби дегеним да? Жок, таза мал деген батыраак семирет. Берки ооргон малга караганда жакшы көрүнүп турат да. Ооргон малыңыз канча байласаңыз деле жүдөп эле ушундай. Бизде азыр байлоодо канча жылкы батат да, байлап батай сарай салып алганда? 10 жылкы. 10 жылкы чыгарып, 10 жылкы кирип турасызбы? Асастанда 4-5тен эле. 10 жылкыга бирок орун. 10 жылкыга орун бар да. Деле албайм, өзүбүздүкү эле да. Өзүбүздүкүн алып байлап эле сатып эле анан күзүндө келгенде кайтып келсе ушундай да. Жыл бою деле байлабайбыз. Дайым бир аларманыңыз барбы деп атканда?
аларман болобу? Жок, аларман жок. Ошол жагы кыйынак, ошондой киши табыш керек экен ала. Беттилерде. Дагы чоңойтсомбу деп, жагы асыл тукум жылкылар чоңураак да. Ошондо чоңураак булсаш керек экен сайын. Жегерек болуп. Кандай кеңештериңиз бар? Ошо жылкы байлайбы, кой байлайбы, же байлап саткандар болобу, же алып сатармандар болобу? Кеңештериңиз барбы? Эми жылкыны байлаганда деле жана таза байласа, баары менен батыраак кылып, анан көптүрөөк алып ушунчу. Ошо жана көптүрөөк алып деп атпайсызбы? Ошолор убагынан өтүп кетсе өлүп калат дешет го. Мисалы дарыны берген убакта мал убагында сатылбаса өлүп калганда үйлөтүп койсо, убагында сойбосо же убагында өтпөсө өлүп калат деп. Үйлөтсө ошондой болот да. Жана дары менен батыраак семиртип атпайбы, аз эле убакта семирип кетет. Ден соолукка тийгизген таасирин билбейсизби? Зыян эле болуш керек дары. Анан ошо жылкы багам деп атпайсызбы? Ошо корого кирип чыгып достошуп каласызбы жылкылар менен? Анан сатылгандай болуп кыйын болуп калабы? Жок, сатуууда андай болбойт. Баары сатыш керек. Кызыктуу ошо мал жылкы баласында кызыктуу окуялар болобу? Достошкондон тышкары дагы башкача мындай. Болгондо жанагы көпкө чейин байланып турганда алып чыгасыз го эшикке. 3 ай, 4 айдан бери чыга элек. Айын ошо кызык болду. Айгырды эшикке жетирип чыксам, баса албайт тантаңды. Басканды унутуп калат экен. Басканды унутуп калыптыр деп атпайсызбы? Сезимге тар клеткада болобу? Жок, ал байланып эле турат да баш. Тол кыймылдап турат, бирок мындай өтө мындай баспайт. Бош жүргөндөгүдөй баса албайт. Анан эшикке жетирип чыкканда ошонусу кызык болду. Тамтырганда баса албай, жана жаңы туулган кулундардай болуп калат экен да. Сиз таанıyт да жылкылар, бир негизи жылкы баласы менен билгенде, бир эле кишинин колунан тамак ичип койно болсо, башка кишиден тамак ичпейт да. Ошондойбу? Ошондой кылат. Ошентип сууда ичпей коет башка киши. Сууда ичпей коет. Жылкы баласы таза да өзү жанагы суу берген идиши дагы ичинде бирдеме жыт болуп калса ичпейт. Демек таза кармашып турбайбы? Таза. Суусун күнүгө которуш керек. Суусун күнүгө. Меселе ушу берген сайын эле таза суу куюп барып бериш керек да. Мындай туруп калган сууну деле ичпейт. Ичине жыт болсо ичпейт. Башка эмес, жылкыны кармаган берген бир себеби эмнеде деген. Башка малдарды деле кармайсыз да бирок. Кармайбыз. Уйдан башкасы. Эмнеге уй кармалбайт да? Билбейм, ушу уй кармаган жокпуз. Мурунтан бир 2-3 уй бар болду. Алардын баары байлап сатып эле. Мындан кийин уй жок. Үшүү көп да. Ичине киргизиш керек жылуу кепеге кышында. Эртең менен эрте чыгарыш керек. Анан астын кургап токтош керек. Бир жылкы канча айда семирет? 3 ай. Жылкынын жаштарын кандай билет? Биринчи, мисалы, жаш кулуунтай, анан кантип саналат жылкы же баласынын жашы? Кулуунтай мандышты болду деп саналат, анан бир азы 2 азы деп анан асыйын санайт, асуусу болот. Ошондо. Жылкы канча жылга жашайт? Жылкы 30 жылга чейин жашайт. Ошо 30 жылга чейин төл деле бере берет да, Бере берет. Эркек ургачысынын аттары бөлөк да, ошолорду атап. Эркегин айгыр дейт, тай, унан дейт, ургачысын болсо унан байтал, тай байтал, кышты байтал деп кетет. Чоң болсо бээ дейт. Анан ошо асыл тукумду атпайсызбы? Ошо асыл тукум деп аттарыңыз дагы ошондой да, Негизи ат байлаган оңой болобу же айгыр байлаган оңой? Бат семире. Ат байлаган оңой. Ат байлагандан семирет, Демек сиз сунуштайсыз ат бээ байлаш керек. Айгырдын эмнеге? Себеби? Айгыр кыйкыра берет. Жылкы былкында алып чыкса кыйкырып, жөн турбай, чөпчөбөй жүндөрү эки жакка. Ат болсо тынч болот да. Жылкы аябай сезимтал болот дешет го. Маеңизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик алайм. Анан эме жөнүндө да айтып кетсеңиз. Могу карантин учурунда ушу жана жакшылык жамандыктарга мал сойлбай калбадыбы? Карантин ичине көп кишини кыйнап койду окшойт. Той торопо деген такыр болбой калды. Болбосо ушу көбүнчөсүн тойлорго семиз жылкы керек деп алып кетишчи да. 3 айдан бери андай жок жамандыкты деле эртерээк токтошпады деле. Бир күндө 2 күндө коюп салышабыз. Мал союлбай калды. Ошол жагы кыйыныраак болуп калды. Карантин кыйнап койду да. Ошо карантин ачылган күндө деле баягы той торопо башталат деген ойдосузбу же ушул нукта калып калабы? Башпайраак башталат го. Кечирээк башталат, эми кечирээк болуп калат да. Жамандыктан жакшы ушул боюнча калкырсакпы деген сыяктуучу. Ошондой деп атышат. Ал деле болбойт го. Биздин каңга сиңип калган да. Коюш керек, элге бериш керек деген.
Кур'ан окуш керек. Азыр бул карантинде мына өтүп кеткен кишилерге топуракта буйрубай калды элденчи. Баары бир уч топурак саласың. Ошол буйрубай калат. Дөппө же барында салат, чакты салат. Өнтүрүп калат. Сиз кандай өзүңүздүн ой бириктериңизде туурабы же туура эмеспи? Туура маселе экен. Салыш керек. Мусулман топурак салыш керек, Кур'ан окуш керек. Болбойт деп эле 10 барып атат, 20 барып 100 барып атасың менен барып көмүп коюш. Жана кыйыныраак болуп калат. Анан да бир нерсе сурабай калдым. Ушу семиз жылкыдан канча чучук чыгат? Биз чучук калың казыр картаны аябай баалайбыз да жылкынын ошо. Семиз жылкыдан 80-60 ушундай чучук чыгат. Сиз азыр ошо тирүү вес менен монча чучук берет деп сата аласызбы? Сата аларманыңызга. Мен аларманга сатам, бирок мындай монча эли берет деп сата алам да. Анан монча уштук чыгат деп айта албайм. Анткени ар ким ар кандай билет. Кээ бирөө чоң кылат, кээ бирөө кичинекей кылат. Ар кандай чыгашы мүмкүн да. Мисалы монча казысы бар деп айтам. Казы дагы айтылат эмеспи? 1,50 2,50 депчи. Эң семиз канча элүүгө чейин барат? 4,50ден өтөт же 4,50 болот. Ошонун таман сатат. Эң семизи. Маеңизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик каалайм. Бул подкаст Soros Кыргызстан фондунун колдоосу менен даярдалган. Айтылган ой-пикирлер Soros Кыргызстан фондунун көз карашын билдирбейт. Подкасттын автору Айзат Түмөнбаева, Куланак жамааттык мультимедиа борборунун жетекчиси. Soros Кыргызстан фонду каржылаган подкастты кантип даярдоо керек аталыштагы тренингден билим алган соң, Байбол аталыштагы подкастты даярдоо үчүн Soros Кыргызстан фондунан колдоо алган. Подкасттар жумасына бир жолу чыгарылып турат. Куланак жамааттык мультимедиа борборунун жетекчиси Айзат Түмөнбаева даярдайт. Ар бир чыгарылышта ар башка өнөр ээлеринин эмгектери менен тааныштырат.